Şuuz gana керек. Başka nerse kıla albayбыз. Başka nerse kılıp platinаны koy verip, je suunu kaltırbay koyup, je başka kılууга açık aytыш керек, al mümkün emes. Mümkün emes, al bolboyt da. Oşonduktan murda ketirilgen kemçiliklerdi, murda oşa alınbay kalgan bayakı dogovorga tüzülgön nerselerdi biz alıp kalууга az can ürep otabız. Uşuga can ürep, çurkap, uşuga mına bular menen ızычуу bolup iş kılıp otabız. Анан сырткары урматтуу туугандар. Мына Карасуу районунда шаарда билесиздер, Өзбекстандын чек арасы Карасуу шаарына кирип келип калган. Үйүңөн чыксаң эле ошо зымдар турат көз алдыңда. Ошол жерден мына акыркы бир 20 жылдан бери 10 гектар жер сурап ала албай келатышат. Очистительный сооружениеге деп. Баягы очистительный сооружениеге бир 10 гектар жер бергиле деп суранып ала албай, мына бүгүнкү кече ала албай келатышат. 10 эмес, 100 гектар жер алдык. Жөн эле ошо. Мына очистной сооружениеге мына жерден, мына була очистной 24 гектар алдык. А мына жакта мына 76 гектар жер алдык. Ушинтип 100 гектар жерди мына кыргыздардыкы, бул өзбекстандардыкы. Темир жолго дагы 30 метр калтырып кеттик. То есть бул жерден 100 гектар жерди біз, мына білесіздер да, мына жаллаң теп тегіс пақта келген жер. Шаардын ичи, мына Карасуу шаары, мына темир жолу. Карасуу шаарынын ичинен 100 гектар жерди ушерден алдык. Картина ушундай туугандар. Анан эми ушул картинаны ар ким акылдуу болуп чыгып алып, кече күнү айтып атышат, мына эменин астындагы, компроматтын астындагы баягы калып кеткен ил деп коет, ал орусча, кыргызча не деп коет эле? Заң, не? Заң калып кеткен, суунун астында калып кеткен, топтолгондорду. Англисче сапреле, мапреле деп коет экен. Мына. Ошону туугандар, ошону алып иштетсек биз миллиарддаган акча кылат элек деп каяктагы бир болбогон нерсени айтып элдин башын айландырып атат да. Ушу суунун астындагы элди алып иштеткин келсе, не кылыш керек? Анда сууну кое бериш керек. Бул бир. Экинчиден, ушундай эле сапреле иштеткин келсе, мына азыр Токтогул суу сактагычында туугандар 3-4 жылдан бери суунун баардыгы ылдыйга кетип, баардыгы ачык жатат. Мына ошол жерге барып заводуңду барып коюп алып иштете бер, каалашыңча. Мына бул компроматтан ал жерде бир 10 эсе чоң жер. Пожалуйста, барып иштете бер. Мына ушундай бузукулар чыгып атат. Бүткөн ишке бузукулук кылышып, ар түрдүү маселени кылып атышат. Мен түшүнүп атам. Мен силердин маселеңерди түшүнүп атамын. Эми бул биздин стратегиялык жерибиз, так. Мындай караганда бизге баардыгы көрүнүп турат деп атасыздар. Мен түшүнүп атам аны. Урматтуу туугандар. Ошол эле мезгилде биз деле биз бир нерсе сурасак, булар берип атат. Булар бир нерсе сураса, биз берип атабыз. Алмашуу жолу менен гана бүтөт экен да. Бул жер деген мынау жер, бул жер мамлекеттин жери. Мамлекеттин жери. Ошо мамлекетте жашаган элдин жери ушул жер. Мамлекет бир жерден берет экен, бир жерден алат экен. Мына Орто Токой суу сактагычынын эсебинен мына Карасууда 100 гектар жерди алдык. Айттым го. 100 гектар жерди алдык. Орто Токой каякта жатат, Карасуу каякта жатат. Керек экен ушул жерден алып атабыз, Орто Токойдун эсебинен. Мына эменин компроматтын эсебинен Гавасайдан 8000 гектар жер алдык. Компромат каякта жатат, Гавасай каякта жатат. Туугандар. Бул деген бүткүл мамлекеттин жери, мамлекеттин эли. Керектүү жерде мамлекет керек болсо кээ бир айылдарды билесиздер. Мурда бир чоң үй жол салганда, завод, фабрика салганда, же бир ушундай бир чоң водохранилиштер салганда айыл менен, район менен көчүрүп берет керек болсо. Көч. Берге биз мамлекетке керектүү объект салабыз. Ошон үчүн мамлекеттин жерини мамлекет өзү ушинтип колдонуш керек. Бирок бир гана маселе туугандар. Ошол жерди туура элдин кызыкчылыгына колдонуш керек да. Мен ойлоймун, урматтуу эл журт, мен ойлоймун, эми биз бул жактан максат кылып бардык эле, ошол горизонталды ылдыйга түшүрөбүз деп максат кылып барганбыз. Биз 880 менен бардык эле, бирок 880 кыла алган жокпуз. 908'di биз 900 горизонталга түшүрө алдык. Бул деген, эгерде мурда 908'де 5700 гектар дээлеп турса, азыркы күндө 900'га түшкөндөн кийин
4400 gektar жерде элей турган болду. 1300 gektar sudan biz жерди кайра бошотуп алдык. Так, 1300 gektar. Бул жерлерде мына толуп турган жерлерде анча билинбейт. Бул мына жогору жактарда көбүрөөк билинет. Себеби сууну баягы азайтканда ошол жогору жактан азайып келет да, бул жерге эми толгон жери болот. Ошон үчүн 900 горизонталга түшүрдүк. 900 горизонталга түшүргөндө Компроваттын суусу 4400-дүн тегереги. Бул эми бир 5-10 гектар көбүрөөк азыраак болуп калышы мүмкүн. Мына азыр биз мына специалисттер өлчөп чыкканда метр, ар бир метрин өлчөп чыккан, анан кийин гектарына чейин айтат. Бул эми божомол менен 4400 гектар жер суунун астында калып атат. Биздин Кыргызстандын жери. 1300 gektar жер бошоп атат. 1300 gektar жер бошогондордун бардыгын кайсыл айыл өкмөттө бошосо, кайсыл райондо бошосо, ошол жердин жер адистери, госрегистрлери чогулуп туруп, элге өздөрү каалаган жагын бөлүп беришет. 1300 gektar жер бошоп атат. Так. Эми андан сырткары ошондо урматтуу туугандар, 4400 gektar жер калганда, булар бизге 1972 жылы 4100 gektar жерди берген экен. Бул кайсыл айылдар десеңер, бул айылдарда айтып беремин. Кадам жайда бар экен, Араванда бар экен, списогі бар, бериңизчи. Кадам жайда бар экен, Араванда бар экен, Алабукада бар экен, Аксыда бар экен, мына Нокен районунда бар экен. Ушинтип отуруп 4100 gektar жерди бөлүп бериптир. Ал жерлерде бүгүнкү күндө миңдеген биздин адамдарыбыз, миңдеген адамдар эмес, бир 100 миңдеген адамдарыбыз жашап атат ал жерлерде. Так, миңдеген кожолуктар бар. Үйлөр салынып, она 50 жылдан бери ошол жерде жашап калышкан. Мен бир эле мисалды айтайын, мына Ош-Бишкекке барыңыздар, барасыздар. Ош-Бишкекке кетип атканда Нокенге жеткенде Ош-Бишкек жолу бар го, ошонун бардыгы ушу Компроват эсебинен бизге берилген экен. Так, ошентип анан Ош-Бишкек жолун сактап калып, ошол жерге эл жайгашып, ошол жерде эл жашап атыптыр бүгүнкү күндө. Ошондо 4100 gektar жерин бизге бергенде, дагы 300 gektar жер булар бизге мындай берилбей калган болот. Ошондон бери берилбей калып, мына бүгүнкү күнгө чейин 50 жыл өттү, 50 жылга чейин бир дагы жетекчи ошолорду ала алган эмес. Эгемендүүлүктүн биягында эле 6 президент өттү. Бир президент 1 gektar жер ала алган эмес. Ошол эсебинен, ушу Компроват эсебинен. Так, 300 gektar жер калган экен, бизге булар карыз болуп. Ошол 300 gektar жерди булар биз мына Ташакурдан Өзгөндүн чек-арасынан беребиз деп калышты. Анан мен айттым, жок, 300 болбойт, бизге 1000 gektar бересиңер дедим. Ушунча жылдан бери бербей жүрөсүңөр. Так, десем булар айтты, жок, 1000 gektar бере албайбыз, 300 gektar эле карыз калганбыз, 300 gektarды беребиз. Айттым, жок, 1000 gektar бересиңер деп талашып тартышып отуруп, акыры айтышты, болуптур, 500 gektar берели деп калышты. Мен айттым, жок, 1000 gektar бересиңер. Туруп кетишти, бербейбиз деп. Болбойт анда деп. Анан дагы кайра 2 саатта кайра кайтып келип, дагы ошо 1000 gektar деп турсак айтты, болуптур деди. Акырынча окончательно беребиз, 700 gektar беребиз деди. Мен айттым, жок, анда мен туруп кетем деп, биз туруп кеттик. Мына мен иште туруп кеттим. 700 эмес, 1000 бересиңер, бербесеңер биз албайбыз. Деп анан мен туруп кеттим. Ошентип отуруп, акыры булар бир күндөн кийин бир сутка совещание кылып отурушуп, акыры макул берсек 1000 gektar берели деп 1000 gektarга макул болушту. Мына ошентип 300 gektar калып кеткен суунун астында жерибиз үчүн биз 1000 gektar жер алдык. То есть 700 gektar ашыкча алдык. Муну мына бул Өзгөн районуна 500 gektar, 500 gektar Сузак районунан алдык. Эмне үчүн? Себеби дегенде Сузак районунун мына Жаркыштак, Туркабад, ушул жерлеринде, эл жашаган жерлерде баягы эме граница элдин үйүнө чейин кирип келген, огородуна чейин. Туалеттен чыгып караса эле алдында зым тартылып турат. Ошол граница элдин жашаган жерден алысыраак болсун деп туруп, сүйлөшүп туруп 500 гектарын Сузак районуна бере турган болдук. 500 гектарын Өзгөн районуна бере турган болдук. Мына Ташакурдун боюнда билесиздер, жол менен кетип атканда, ошол жерде жолго чыгайын эле деп калган граница. Ошол границанын бардыгы азыр 500 гектар. 500 гектарга эмеден Өзгөндөн кирет иш жагына.
Suzaktan 500 hektar iş жағынан kirет. Ошода 1000 hektar жер ушул 300 hektarдан ордуна алынды. Ошондо биз буларга 4400 hektar жерге 900 горизонталга буларга описать этип ошол суу астындагы жерди бере турган болдук. Так, суу астындагы жерди бере турган болдук. Бул жер мына 70 50 канчадагы жылдан бери турат. Эч ким эч нерсе кыла алган жок. Ал үчүн биз эч кандай пайда тапкан жокпуз. Эми мындан ары дагы. Жок, биз ушул жерди бербейбиз деп кармап отурсак, мындан ары дагы 100 жыл, 1000 жыл турушу мүмкүн. Жок, турбайт. Биз бул сууну агызып беребиз дагы жерибизди алабыз дегенге мүмкүнчүлүк жок, биринчиден. Экинчиден, эгерде ошондой мүмкүнчүлүк түзүлгөн күндө дагы, урматтуу туугандар, дагы бир жолу айтып коеюн. Айылдардын списогун бериңизчи. Албадыңызбы списокторду? Ошондой болгон күндө дагы, мына дагы айтайын. 100 000 деген адамдарды 4100 гектар жерден биз көчүрүп чыгышыбыз керек. Бир үйдү bir жерден экинчи бир жерге чейин көчүрүп барып, ошону кайрадан үй кылып, кайрадан огород кылыш үчүн канча акча кетет билесиздер? Бул мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын акыбалында бул мүмкүн эмес. Так. 4100 гектар жердеги адамдарды көчүрүп чыгып биз кайра эме кылышыбыз. Ошон үчүн биз макул болдук. Жөн тургандан көрө, мына 50 жылдан бери жөн эле турат. Мындан кийин дагы 50 жыл, дагы 100 жыл кайта турушун ким билет? Кудай бир Алла Таалам билет, дагы турат. Ошого карабастан биз 4400 жерибизди берсек, биз булардан 5100 гектар жерди алып атабыз. Мына 4400 гектар жерди берип атабыз, 5100 гектар жерди алып атабыз. Айырмасын карагыла. Эми урматтуу туугандар, бул Кампырабад боюнча. Анан Кампырабаддын суусуна атайын ошол кол коюлган маалда биз пункттан киргиздик. Жана кийинки договорго дагы ал пунктка кирет. Кампырабад суусуна мындан ары эгер букшуга чейин сууга баягы киргизбей, балык туттурбай, малды сугартпай, ага жээгине жакындатпай, канча баягы катерлер менен чыгып алып кууган маалдар болгон. Мына жергиликтүү жашоочулар билесиздер ушуну. Эми андай болбойт. Орусча айтканда полный доступ к воде. То есть сууга полный биздин элибиз кирип, балык уулаганга, суу алганга, малды сугарганга, ушулардын бардыгына толук бойдон мүмкүнчүлүк алды. Андан сырткары, урматтуу туугандар, биз ошол жерге дагы бир пункт менен киргиздик. Булар сууну тегеретип, мына 900 гектар, 900 горизонтал менен сууну тегеретип, булар граница койбойт. Граница койбойт, баягы тосмо койбойт. Эч жерге. Бул жака да тосмо койбойт, наркы өзгөнүн башына да койбойт, мына бул Жалал Абад тарапка дагы эч жерге тосмо койбойт. То есть суунун кайсыл жагынан болсо дагы, кайсыл жээгинен болсо дагы эл келип малын сугарып, балык уулап кеткенге жана башка кылганга мүмкүнчүлүк алат. Бул атайын мындай келишим менен ошол келишилди. Так. Бул ушул мына бул Кампырабаддын бүгүнкү күндөгү акыбалы ушундай болду. Акыбалы ушундай болду. Кээ бир жерлерде 900гө түшкөндө, 900 горизонталга түшкөндө, кээ бир жерде 1 километр, кээ бир жерде 1,5 километр жээктен ылдыйлап атат. Кээ бир жерде 200 метр, кээ бир жерде 300 метр. Эми муну барып баягы суунун рельефине карап, кологонуна каратып анықташат. Так. Анан кийин урматтуу туугандар, билесиздер, мына бул айылдарда, жогору жактагы айылдарда, мына Правда бар, жогору жакта Куршаптын айылдары бар, Ана Кызыл бар, ушул айылдарда көп айылдар бар. Ушул айылдарда баягы суу элге жакын турган үчүн, эмелерге, үйлөргө жакын турган үчүн, үйлөр зактап, үйлөрдөн суу чыгып, огороддордон суу чыгып, жанагыдай болуп, элдер кыйналып жашашчу эле. Мына биз горизонтал 900гө түшүргөндөн кийин эми ошол проблема жок болот. Эми ошо проблема болбойт. Элдин үйүнөн суу чыгып, зак чыгып, жанагыдай кыйналган проблема болбойт. Андан сырткары булар 900дөн ашырып жибербеш үчүн эмне кылышыбыз керек? Ладно, мамлекеттик соглашение түзөбүз, башка кылабыз. Ашырып жибербеш үчүн эмне кылыш керек деп туруп, биз дагы бир пункт киргизип койдук. Мына жердеги сууну регулировать этип, ошол уровнен ашып кетпешин текшерип карап туруш үчүн биз бул жерге биргелешкен контроль жүргүзө турган болдук. Биргелешкен ишкана кура турган болдук. То есть совместный кылып туруп карай турган болдук.
Биздин мына азыр биздин эмелер кире албайт. Эми мындан ары биздин специалисттер кирет ал жерде. Ал жерде иштешет булар менен кошо. Ошо суунун 900дөн горизонталдан ашпашын толук камсыз кылып турушат. Так, эгерде капыстан 900 границадан ашып келе турган болсо, сразу бул жака биздин специалистке билдирсе болот. Ал өзүнүн чарасын ушул жерде колдонот. Мына бул жагынан дагы биз чтобы гарантирует этип койдук. Булар макул деп соглашениеге жазып коюп, анан кийин көйдө бербесин деген максатта. Андан сырткары ошол баягы суунун жээктерине бошогон 1300 гектар жер, урматтуу туугандар. Жерди бөлүп бериш, аны караш, аны кимге бериш, кандай кылыш айыл өкмөттөр менен жер адистер өзүңөр бөлүп аласыңар. Аган биз борбордон келип кийлигишпейбиз. Буга мынча бер дебейбиз. Аны өзүңүздөр ошол жерде бөлүп аласыздар. Так. Мына ушинтип бүгүнкү күндө компроваттын тегерегиндеги маселе ушу менен бүттү. Бул бир. Андан сырткары компроват боюнча дагы айтайын. Могул жерде булар биринчи бизден 100 гектар жер сурады. 100 гектар. 100 гектар жер алмашайлы деп сурады. Азыр эч кимге 1 гектар жер бербейт. Мына бизге 700 бергенден кийин болду, токтоду, эч нерсе бермей жок. 100 гектар жерди деди, биз бу жерден алайлы. 100 гектар жерди биз силерге мына өзгөндөн берейли дешти. Так. Анан биздин ушу Кара суунун специалисттери, Ош облустунун губернаторунун орун басары булар келишип, жок 100 гектар берсек болбойт. Анда биздин айылдарыбызга чейин мына жака чейин өтүп кетет. Андан көрө биз 50 гектар эле берейли дегенде макул деп кайрадан 50 гектар бере турган болдук. То есть эми баягы процесс сүйлөшүү жүрүп атат. Макул деп булар бизге 50 гектарды биз бу жерден бере турган болдук, алмашуу жолу менен. А бул 50 гектарды биз өзгөдөн ала турган болдук. Мына ушул нерсени биз протоколго киргиздик. Мен болгон силерге айтып берейин. Ошондо 50 гектарга кайсыл жерлер кирет? Ушул чокку, мына жолдон түшкөн жол, мына көпүрөгө чейин түшкөн жол кирет экен. Ушундан бери жагы. Ушундай болот экен. Ушул чокуну айтып атпаймынбы? Ушундай кирет экен. Туруңуздар. Бая айттык го, мындай угуп турасыңар доказать. Ушул үчөө кирет экен. Ушул 3 чок кирет экен. 1, 2, мына 3 чоку бар экен. Ушул 3 чокубуз кирет экен. 50 гектар жер менен. Бул 50 гектар жердин ичинде мына жерде булар тосуп алган 21 гектар жер дагы ушул ичинде экен. Так, мына тосуп алган жерлер дагы биздики. Булар дагы биздики. Муну тосуп алса эле булардыкы болуп калбайт. Эртең демаркация болгон маалында мунун баарын аныкталат. Көптөгөн жерлерде зымдарды туура эмес тосуп алышып, демаркация болгон малды кайра алдырып атпайбызбы? Туура. Алдырып атабыз. Ошон үчүн бул жер дагы биздики. Ушулар кошулганда 52 гектар жер болот экен. Бул жер тосуп алган жер 21 гектар болот экен. Мына ушул 52 гектар жерди алмашуу гана жолу менен муну берип койду, сатып бирди деген нерсе жок андай. Дагы бир жолу айтайын. Ошо провокаторлор мындай элдин бузукулугун кылбагыла. Бул алмашылды деп айткыла. Мамлекеттин жерин мамлекетке керектен алмаштык. Мындай кандай жерлер болду, урматтуу туугандар? Бул бир эле силердин айылыңарга биздин жерге эмес. Биз мына сүйлөшүү маалында ушундай жерлер чыгып калып атат. Мына Араван районунун Керкеден суу сактагычы боюнча ушул жерден аравандыктар кайрылды. 32 гектар жерди бизге алмашып бергиле. Биздин сууга жетпей калдык, биз кыйналып жашап атабыз деп. Аны биз сурадык. 32 гектар бизге алмашып бергиле элибизге деп. Алар макул болушту, алмашып беребиз деди. Мына Кадамжайда 15 гектар жерди сурашты эл журт. Бизге 15 гектар жерди алмашып бергиле, биз кыйналып атабыз деп. Аны дагы айттык, алмашып бергиле дедик, макул дешти. Андан кийин мына Аксыда, Дээрес айылында 15 гектар жерди сурандык. Ушуну алмашып бергиле деп. Себеби дегенде малды жайлоого айдаганда түз айдасаң 3 километр экен, айланып айдасаң 40 километр экен. Жолдашыбызды мен сизге дагы түшүндүрүп берейин. Ушуга чейин айттым эле, чамасы сиз жакшы укпай калдыңыз окшойт. Бул жерди сурагандардын себеби ремонт кылыш эле эмес. Мен дагы бир жолу айтайын. Платинанын бир бурчу биздин жерге жайгашып калгандыктан, ушул жерге буфер кылып, ушунун коопсуздугун сакташ үчүн кичине бир жерди коопсуздук сакташ үчүн алайлы деп гана суранып атышат. Бул ремонтко деле өтө көп муктаж эмес, сиз туура айттыңыз.
Mına daha bir jol aytayın. Mına водохранилищанын коопсуздугун сактоо боюнча гана сөз болуп атат бул жерде. Мына жерде бул 50 гектар эмес, мына жерде 21 гектар турат го, мына солдаттар турган. Бул дагы биздин жер. Бул дагы биздин жер. Булардын жери эмес. Hem o sözünüz qaralcıda men Bezmarkev Firanulov sizden Bişkek'te bergen press